Курч калеми менен кыргызды дүйнөгө тааныткан залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовго быйыл 95 жыл болду. Анын жаркын элесине арналган иш-чара Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда уюштурулуп, ага чыгармачыл инсандардан тартып мамлекеттик катчы жана улуу инсан менен замандаш болгон чыгармачыл кишилер катышты. Иш-чарада өлкө башчысынын куттуктоосу айтылып, Айтматовдой уулу бар болгон үчүн кыргыз эли бактылуу экени белгиленди. Урматтуу кыргызстандыктар, биз кыргыз эли Айтматов менен улутташ мекендеш болгон бактылуу элбиз. Анын өмүр жолу ар бир муунушун өппөс өрнөк. Ал эми чыгармалары шыктандыруучу күч. Айтматов ааламы чексиз. Айтматов улук. Айтматов манасты жараткан улуу элдин руханий уюткусунан, улуттук бийик рухунан жаралган даңазалуу инсан жана улуу талант. Сегениңерди актаганды билгиле. Салтанатта жазуучунун чыгармаларынан алынган спектакльдердин үзүндүлөрү коюлду. Ошондой эле Союз мезгилинде тартылган тасмалары тартууланып, Чыңгыз Айтматовдун өмүр таржымалы түшүрүлгөн документалдуу фильм көрсөтүлдү. Улуу инсандын мааракесин утурлай быйылкы жылда Кыргызстанда гана эмес, чет өлкөлөрдө дагы масштабтуу ар түрдүү салтанаттар өткөнүн министр Алтынбек Максутов белгилеп өттү. Быйыл 2023 жылы Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгы тапшырылды. Түркиянын Анкара жана Анталия шаарларында өткөн Кыргызстандын маданият күндөрү Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата арналды. Биринчи Бишкек эл аралык кино фестивали алкагында Айтматов жана кино эл аралык форум өткөрүлдү. Ал эми ушул күндөрү Айтматов жана театр 6-чы эл аралык театр фестивали өтүп жатса, эртең 13-14 декабрь күндөрү Бишкек шаарында Чыңгыз Айтматовдун биз бир кайыктабыз эл аралык форуму өтүү алдында турат. Айтматовдун повесть романдары, учкул сөздөрү жалпы 130дан ашык чет тилдерине которулуп, анын окурмандары күн сайын көбөйүүдө. Буга кошумча заманбап типте жараткан чыгармалары аудиолоштурулуп, интернет айдыңында дагы дүйнөнүн булуң бурчтарына кеңири таркалууда. Чыңгыз Төрөкулович менен турмушта жакын болуп катташкан академик Абдылдажан Акматалиев жазуучунун тирүү кезинде эле анын ааламдаштырылган чыгармаларын изилдеп баштап, бүгүнкү күндө дагы улантып жатканын айтат. Анан Чыңгыз агайдын айрым бир кол жазмаларын азыр жарык көрө элек. Филейте земля деген, свидание с убитым сыном дегендерди мен таанышып, азыр мындай аягына чыкпай калган чыгармалар бар да. Ошолорду окурмандарга жеткирейин деген оюм бар да. Мына азыр бул жерде 5 томдугундагы, 7 томдугундагы, 10 томдугундагы кыргызча, орусча мен өзүм катышкам. Азыр кыргыз тилинде 12 том, орус тилинде 12 том даярдап, басмага даярдап койдук. Кудай буюрса жаңы жылдан кийин окурмандарга жетет го деген оюм бар. Айтматовдун ааламын изилдеген илимий инсандар анын жараткан чыгармаларындагы ар бир каармандын жашоосунда орду бар экенин белгилешет. Ал чыгармачыл дүйнөдө гана эмес, адам катары дагы жакшы инсан болгон деп эскерет жазуучунун жакыны. Жумшактыгы, мындай сезгичтиги, адамдын немесин бир оюндагы нерселерине түшүнүп мамиле кылганы, мындай балакыя абдан добрый киши болчу. Өлкө башчысынын буйругу менен жазуучу Айтматовдун туулган айылына анын ысмы ыйгарылып, алдыда боло турган 100 жылдыгына карата мамлекеттик деңгээлдеги масштабтуу даярдыктар башталды. Ал эми анын жаратылышка болгон сүйүүсү дагы белгиленип, ырчылардын аткаруусунда көрүүчүлөргө тартууланды. Сарагүл Полотова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.